Жума намаз парызбы же сүннетпи? Жума намаз парыз таксырым, шарты табылган адамдарга. Мухтасар Лукаяда келет, биринчи шарт аз-зукура, эркек болуш керек. Аял затына келиш парыз эмес. Экинчиси ал-муқим, жергиликтүү калып болуш керек, мусафир болбош керек. Үчүнчү шарты саламатур риджлейн. Эки колу алтысан аман, эки буту менен өзү басып бара ала тургандай болуш керек. Өзү отуруп калган болсо, имам Абу Ханифаны карасаңыз, бирөөдөн суранганды жаман көрөт да. Өзү буту ооруп баса албай турган болсо, жардамчы балдары болсо деле ага парыз эмес дейт. Эки шакирти имам Айсин Мухаммад жардамчыларды тапса, бул атасы да барыш милдет болот дейт. Имам Абу Ханифа айтат, балдарына да жаман көрүнүп калбасын. Ал парыза жакшы болбосо милдет эмес деп айтат. Карасаңыз, анан имамдан башка 2-3 адам болуш керек жок дегенде. Ошол жамаат байланыш үчүн. Ошондой шарттар табыла турган болсо, жума намаз парыз, сүннет эмес. Барбай койсоңуз күнөөкөр болосуз. Имдадул Фаттах деген Шейх Шурумбулалин китеби бар. Ошондо айтат, кимде ким 3 ирет катары менен себепсиз жуманы таштаса, хоттоба Аллаху ала колбиги дейт. Жүрөгүнө мөөр басып коет дейт. 3 ирет себепсиз калтырып койсо. Бизде американ сааты менен таң аткан болуп калат, уйкуну күтүп көргөн, эртең менен багымда жумага уктап калган бол. УФСнин боюн көрөм деп атып. Же аламан улакка даярданам деп атын жүрүп жумага уктап калган бол. Ошентип 3 жолу кайталаса жүрөгүнө мөөр басылат дейт. Алымдар ошо Шейх Шурумбулали түшүндүрөт. Мөөр басат деген эмне десе, жүрөгү жакшылык кылууну каалабай калат экен. Баягы капырлардын, мушриктердин жүрөгүн Аллах Таала мөөр басып коет дейт го. Мөөр басып коет деген эми апелляция кылып караганда таза эле окшош эле жүрөк болуп атат. Кандай десе, жок, бизге көрүнбөй турган бир мөөр басат, ал эзели жакшылык кылгысы келбей калат экен. Кылайын деген ою жок болуп калат деген сөз да, мындайча айтканда. Кудай сактасын. Бул парыз. Анан Ханафи мазхабы менен башка үч мазхабтын талаш тартышы бар. Жума күнү өзү асли түпкүлүгүндө пешим парыз болуп, жума ордуна келип атабы, же жума эле парызбы десе, Ханафи мазхабта пешим биринчи парыз болот дейт. Негизи пешим зухур дейт го. Пешим парыз эле, бирок жума шарты табылган үчүн анын пешим ордуна жума туруп турат дейт. Эгер жумасы өтпөй калса, пешим окуйт деген сөз чыгып атат да. Ошондой газ окуйт деген сөз чыгып атат. Түшүнүктүбү? А башкаларда жума парыз болот. Анан жуманын фазилети чоң аябай. Жума сүннет эмес, таксырым. Шарты табылган болсо.